Assalamu alaikum. Hormatly көрерmanдар, менің каналымдың қонақтары, көрермандары. Бүгін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянына арналған кезектегі тасма. Бұл да болса сауыр тоосында деп аталады. Тағыра айтқанда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккедегі авалын өзгертіп, Ясрибке көчүү үчүн биринчи аялдамасы ошол сауыр тоосунда болгон. Сауыр тоосу Меккеден biz мурда айткандай бир илгерки Меккеден бир 3-4 чакырым аралыкта өтө бир керемет тоо. Окуясы да керемет. Мен өзім ошол жерде болгом. Анда мени менен чогуу жүрүңүздөр. Ошол жерге саякат кылып келели иншалла. Соң алар Абу Бакырдын үйүнө келишет. Эшикти тыкылдатышканда, эшикти Абу Бакырдын кызы Асма бинт Абу Бакыр ачат. Ачуусу келген Абу Жахыл, "Атаң кайда?" деп кыйгырат. "Билбейм" деп жооп берет. Абу Жахыл ушундай катуу шилтейт, жана шапалак менен Асманы урганда, байкуш кыз учуп кетет ар жака. Алар ачуусу келген бойдон издеп жөнөшөт шаарды, жана шашылыш жыйын өткөрүшөт. Шаарды тинтүүдөн эч кандай жыйынтык бербеген соң. Ал жыйында ким мына ошол качкандарды кармаса, сыйлыгына 100 төө деп жарыя кылышат. Буну уккан искубарлар Меккени тынтып, анын сыртына чейин издеп жөнөшөт. Бир тобу мына ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакыр бекинип отурган Савр тоосуна чейин чыгышат. Ошол кезде ушундай искубарлар болгон дейт, биз Савр тоосунда ушундай таштын кыры бутка өтө турган таштуу жолдо из тапкан иттер болчу экен. Ошол иттер менен чыккан деген риваяттар бар. Кээ бир риваяттарда мына ошол издеп чыкканда үңкүрдүн алдына келгенде ал искубарлардын буттарын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакыр да көргөн экен. Жана Абу Бакыр ошол кезде кабатыр болду дейт. "Я Расулуллах, булар эңкейсе эле бизди көрүп калат" деп. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Я Абу Бакыр, биз үчүнчүсү Аллах болгон экөөбүз" деп аны тынчтандырат. Ушул учурда Аллахтын керемети жүз берип, үңкүрдүн оозун жөргөмүш торойт. Бузулбаган желени көргөн искубарлар бул жакка эч ким кирген эмес деп кайтып кетишет. Ошол жерге жеткен жөргөмүштүн желерин кара. Ушунча жерге жөргөмүштүн желесин тагап. Үңкүр бир жагы кенен, экинчи жыга турган жагы тар болгон. Анан замандар өтүп, эл ушундай келип зиярат кылып, анан элде бир эме тараган, ким эгер ошол үңкүргө кирип чыкса, же ошол жерде отуруп чыкса, гам кайгыдан арылат деген тарагандагын ошол заманда бир киши өзү жалгыз эки киши келсе тартып алат экен ал баягы ары жагынан. Жалгыз келген дагы чыга албай калып, 3-4 күн ошол жерде жатып калып өлгөн. Өлгөндөн кийин ошонун тууган уругу келип, аркы жагыны кенен кылып казып салган. Анан ошол доордун падышасы дагы ушундай кылгыла деген эме берген экен. Муну Бахрил Хамид деген китепте Хижиринин ошол 708-жылдары жазылган китеп. Ошол ошондой дейт. Кайсы бир эмгекте үңкүрдүн оозунда көгүчкөндөр балапан басып отурган деген раваяттар бар. Көгүчкөн жумуртка басып ушул жерге. Анан мына жерге желе, баягы жөргөмүштүн желеси болуп калды да. Жыл сайын ажыга баргандар бул чокуда байырылган көгүчкөндөрдү көрүшөт. Балким бул көгүчкөндөр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кутулушуна себепкер болгон көгүчкөндөрдүн урпагыдыр деген ой келет. 3 күн бир риваятта 10 күнгө чейин ушул жерде турган. Ошондо
Айша разияллаху анха энебиз айтат, бул Абу Бакырдын уулу Абдуллах ибн Абу Бакыр деп жаш бала, өтө акылдуу, зээндүү жигит болгон экен. Бул жигит ушундай акылдуу болгон, эрте менен таң атыкчалар менен болуп, таң атып күн чыкканга чейин Курайышка жетип барган экен да. Үйдө болбогонун билдирбеш үчүн. Үйдө болбогонун билдирбеш үчүн, шекшинип калышпастык үчүн ушундай акылдуу бала болгон экен. Анан кечкече Курайыш менен аралашып жүрүп, эмне сөз, эмне болуп атканы кайра кечинде күн баткандан кийин бияка алып келип, атасына жана пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга айтып турган да. Анын артынан Амр ибн Фухайранын жайган койлору изин тазалап, ары бери каттаган элдин көзүн да чалгытчу. Койлор ушул жерге чейин чыга экен. Койлор мына ушул тоонун айланасыга, ушу үңкүрдүн жаныбелиге мына көрүп турбайбыз, мына ана ушул жерлерге де келген да. Түндө ушул жерден саап ичишкен. Күндүзү чыкпай үңкүрдө жатышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолдоштору менен искубарлар тынчыганда гана жолго аттанбай болушат. Жана алар жолду жакшы билген, бирок өзү мушрик болсо дагы жолду жакшы билген Абдуллах ибн Урайкит дегенди жол башчылыкка жалдашат. Жана ал уадалашкандай эле Раббиул Аввал айынын 1-чи түнүндө Савыр тоосуна мурдатан багылган 2 төөнү жетелеп келет. Абу Бакыр төөлөрдүн эң жакшысын тандап ичинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга миндирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөгө минип атып, мен мунун акчасын төлөйм деп уада кылат. Анан кеп сөз токтогондон кийин, таппадык деген чечимге келгенден кийин булар кетиптир Мединеге. Эч жерден таппадык, булар алыстап кетти, Мадинага кетти дегенден кийин анан бул жерден чыгып Мадинеге жөнөп кетишкен. Бул учурда аларга Абу Бакырдын кызы Асма жолго азык камдап келет. Шашылышта каптын оозун бууганга боо таппай, өзүнүн бел боосун экиге бөлүп, бирөөсү менен капты, экинчиси менен белин бууйт. Ошондуктан ага кийинчерээк Зат ан-Нитакайн, эки боо ээси деген лакап берилет. Мен турган чекит мына ушул Мекке өрөөндөгү эң бийик чокулардын бири болсо керек. Анткени Мекке алаканга салгандай көрүнүп турат мына ушул жерден. Мына ушул тоонун түбүнөн баштап, мына ушу мен турган эң бийик чокусуна чейин туп-тура 4000 метр экен аралык. Тагыраак айтканда биз ушул жерге 4000 километр аралыкты басып өттүк 1-2 сааттын ичинде. Мен турган жер мына ушул Жаббал Саур, тагыраак айтканда сыйыр тоосу. Же ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке мушриктеринен качып мына ушул бекинген Саур үңкүрүнүн тоосу. Тагыраак айтканда мына ушул учурдан баштап ислам тарыхы, ислам календары дагы ушул учурдан башталат. Хижраттын 1-жылы 1-күнү мына ушул пайгамбарлыктын 14-жылынан баштап эсептелет. Эми мына ушул жерде көрүнүп турган мына үңкүр пайгамбарыбыз бекинген үңкүр мына ушул. Ал эми тетиги жерде турган мына саат Харам мечити, кадимки эле саат тосуп турат, нары жагында Каба, Аллахтын үйү болгон Каба жана анын тегерегиндеги Харам территориясы. Ал эми мынагу биздин маңдайыбызда турган Жаббал Нур деп коет. Куран түшкөн Хира тоосу, мына Оштун Сулайман тоосуна окшогон тоо, Хира тоосу. Мен дагы биресин айтайын деген нерсем, пайгамбарыбыздын мына ушул качып, көчүп чыгуудагы бир тарикаты. Тагыраак айтканда, биринчи түндө качты дейт. Экинчиси мына ушул 4 километрди бутунун учу менен басып чыкты дейт. Эмнеге? Из калбасы үчүн. Анткени ошол кезде дагы из кубар иттер болгон экен, профессионал деңгээлдеги из кубар адамдар болгон экен. Аларга пайгамбарыбыздын башына байге сайылгандыктан мына ушул өрөөндүн бардыгын сиңип, ушунчу бир жанагындай симичкеленип издеп жүрдү дейт из кубарлар. Жана ошолордон бекин үчүн бутун учу менен чыкты дейт. Экинчиси дагы бир маселе, Абу Бакирдин баласы Абдулла ибн Абу Бакир түндө келип атасы менен пайгамбарыбыз менен чогуу болот эле. Ал эми күндүзү таң атканга чейин жетип барып, кайра Курайштардын ичинде жүрүп, кечке Курайштардын айткан сөздөрүн угуп жүрүп, Айша радиаллаху анху айтат, иним ушунчалык зирек жана зээндүү бала болчу, Курайштардын ар биринин айткан сөзүн эстеп калып, кайра кечинде келип бул жерде пайгамбарыбызга айтып беришкен. Ошентип арадан 3 күн өтөт, анан пайгамбарыбыз ушул жерден көчөт. Мен айта турган нерсе, ошол Абдулла келген учурда дагы артынан Абу Бакирдин бир койчусу кой айдап өтөт экен. Эмнеге десе, баланын жытындагы, баланын изиндагы бекитиш үчүн. Эми караңыздар, мынагу харам турган жак
Madina tarap түндүк. Ошол жак Madina тарап түндүк. Пайгамбарыбыздын планы боюнча алып Madinага көчүш керек эле. Мыногу тарап түштүк Йемен тарап. Мына биз турган Саур тоосу мына ошол харамдан пайгамбарыбыздын айылынан, махалласынан түштүк жакта турат. Үчүнчү этияттык формуласы пайгамбарыбыз түндүккө кетерине карабай туруп, түштүктү көздөй качты. Себеби издегендердин дээрлик бардыгы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түндүккө кетет деп түндүктү издеп жөнөтү эле. Бири гана тобу жака келип эме кылды, издеди, таппады. Эми пайгамбарыбыз ушул жерде 3 күн жаткандан кийин Йемен тарапка мына ошол жол менен бияка басты. Анан биякта Кызыл деңиз бар. Кызыл деңиздин жээгин бойлогон колдонуудан калган, эч ким колдонбой калган эски жол бар эле. Ошол жол менен басып отуруп, анан бир канча чакырымдан кийин, ондогон чакырымдардан кийин кадимки адаттагы Мадинанын жолуна кошулду. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага чейинки аралыктагы искубарлар менен болгон жолугушуулары бар. Искубарлардын пайгамбарыбыздын артынан издеп саят түшкөн учурлары жөнүндө да сөз кылабыз. Ооба, Саур тоосу кыргызча которгондо ушундай сыйыр, өгүз деп которулат экен. Сыйыр деген сөз ушу араптын Саур деген сөзүнөн алынган. Жана бул тоодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнчө бир окуяларга, балким ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнүн аягына чейин чоң мааниге ээ болгон, анын сахабасы Абу Бакырдын дагы жашоосунда өтө чоң мааниге ээ болгон окуялар мына ушул өңкүрдө жүз берди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ясрибке жолго чыгат. Муну биз келерки көрсөтүүбүздө көрөбүз иншаллах. Өз убагында көрөм дегендер биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар да ушундан рахат алсын, үйрөнсүн дегендер бөлүшүп коюңуздар башкаларга. Иши кылып чогуу бололу. Салам. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.